19 бөлүм. Сен болсо Ысрайыл төрөлөр үчүн ыйла. Сен мындай де: сенин энең эмне деген ургаач арстан. Ал арстандардын арасында жатар эле. Жаш арстандардын арасында өз күчүктөрүн чоңойтор эле. Ал өз күчүктөрүнүн ичинен бирин багып өстүрдү. Ал жаш арстан болду. Жем алганды үйрөндү, адамдарды жеди. Ал жөнүндө элдер угушту. Ал элдердин оруна түштү. Аны чынжыр менен кишендеп, Мисир жерине алып кетишти. Жаш арстандын энеси күтүп жатып, үмүт үзүлгөнүнө көзү жеткенде, өз күчүктөрүнүн ичинен башкасын алып, аны жаш арстан кылып өстүрдү. Ал жаш арстан болгон соң, арстандардын арасында жүрүп, жем алганды үйрөнүп, адамдарды жеди. Алардын жесир аялдарын булгады, алардын шаарларын кыйратты. Анын айкырыгынан жер да, анын айыл кыштактары да кыйрады. Ошондо анын тегерегиндеги аймактардын элдери ага каршы чыгышып, өздөрүнүн торун жайышты. Ал алардын оруна түштү. Аны чынжыр менен кишендеп, капаска салып, Бабыл падышасына алып кетишти. Мындан ары Ысрайыл тоолорунда анын үнү угулбаш үчүн аны сепилге алып кетишти. Сенин энең суу жегине отургузулган жүзүм сабагындай эле. Суунун молдугунан ал бутактуу да, жемиштүү да эле. Бийлөөчүлөрдүн бийлик таягы үчүн анын катуу бутактары бар эле. Анын сөңгөгү калың, бутактарынын арасынан бийик көтөрүлдү. Ал өзүнүн көп сандаган бутактары менен бийик болуп көрүнүп турду. Бирок ал каар менен жулунуп, жерге ыргытылды. Анын жемишин чыгыш шамалы кургатты. Анын катуу бутактары жулунуп, куурап калды. Аларды от чалмады. Эми болсо ал чөлгө, какшып калган, суусуз жерге отургузулду. Анын бутактарынын сөңгөгүнөн от чыгып, өзүнүн жемиштерин жалмады. Анда бийлөөчүнүн бийлик таягы үчүн катуу бутак калбай калды. Бул муңдуу ыр ал ый үчүн калат.